ВКонтакте. Описаниядагы ссылка менен кирип, өз утушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Приложенияны смартфонуңузга жүктөп алып, Google+, ВКонтакте, Одноклассники аркылуу регистрация болуңуз. Эсепти кантип толтуруу боюнча Сокулук районунда эркек киши өзүн башка атып салды. 9 апрелде саат 9:00 жакын Сокулук районунун Белек айылында атылган октон эркек киши каза тапты. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына таянып, жергиликтүү ЖМКлар кабарлашты. Эркек киши ушундай жол менен өз жанын кыйгандыгы болжонууда. Октон улам анын мээси чачырап кеткен. Учурда окуя болгон жерде ыкчам иликтөө тобу иш алып барууда. Булак Барометр KG. Нариман Түлеев Бишкектин экс-мэри Атамбаевди күчкө салып, колубутун байлап болсо да дарылатыш керек. Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Москвага чогуу учуп, ал жака жеткенче сүйлөшүп барып, аны тастыктаган сүрөт да жарыяланып, коомчулуктун кызуу талкуусуна алынган. Бул кездешүүдө Аша Нариман Ташполотовичке жалдырап кечирим сураганда маалым болгон. Ал эми жакында Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келер асында Ашанын маалымат катчылары Атамбаев менен Путиндин жолугушуусу боюнча маалымат сыр деп жашырып, аны Путин менен жолуга тургандай түр көрсөтүп кылыктанган эле. Бул тууралуу социалдык тармактагы Трибуна тайпасы жарыялады. Ошондой эле Түлеев Путин Ашаны эч качан кабыл албай турганын, Атамбаев ал тууралуу эркекчиликке жатпаган сөздөрдү айтканын билдирип чыккан. Нариман мырзанын мындай пикири Путиндин мамлекеттик сапары учурунда тастыкталып, орус президенти Ашаны жанына жолотпой койгон. Атамбаев болсо адатына салып Түлеевдин Путин боюнча пикирине ыплас сөздөр менен жооп берди. Түлеев болсо бул боюнча пикирин билдирип, Атамбаевди тез арада дарылоо керектигин демилгелеп чыкты. Алмазбек Атамбаев мага үчүнчү тараптар аркылуу кайрылганын уктум. Адаттагыдай эле сөздөрдү айтыптыр. Ал анын өзүнүн укугу. Мен ага теңелбеймин. Тарбия көргөн адаммын жана эмоцияга алдырбаймын. Ошол эле учурда Атамбаев өзүн жылан катары мүнөздөптүр. Ооба, туура мүнөздөмө. Ал сүйрөлүп келип кечирим сураган кичинекей жылан. Путин боюнча анын бир да сөзүн бурмалаганым жок. Атамбаев менен жолукканда эле тез арада дарылануусу керек экенин сезгем. Ал кайрадан сууну булгап, элдин башын айландыруу үчүн эч нерседен уялбай, түнү менен ичип, эртеси башы ооруган чаламас абалда интригаларды ойлоп таап жатат. Бирок анысынан майнап чыкпайт. Ага элдин каргашасы дейип, мындан да начар абалга кептирет. Ошентсе да аны коомубуздан бөлүп тез арада дарылабаса болбойт. Керек болсо буту колун байлап дарылаш керек, деди Түлеев. Мындан сырткары Нариман мырза Ашадагы асыла турган болсо аябай турганын, жаактан ары чаап жазасын колуна бере турганын билдирген. Булак Назар Ньюс KG. Сапар Исаков саясий билдирүү жасап актанды. Бир жылга жетпеген убакыт мурда мынчалык караланып, коррупцияга айыпталарым оюма да келген эмес. Мындай пикирин Кыргыз Республикасынын мурдакы премьер-министри Сапар Исаков кайрылуусунда билдирди. Ал өзүнүн билдирүүсүндө жептеги кыйроого чыныгы күнөөкөр адамдар жана жепти 2017-2018 жылдагы күз-кыш сезонуна даярдаган, жептин эски бөлүгүндөгү ремонтту сапасыз жүргүзгөн адамдар айыптоолорго жаманап алышып, президент Сооронбай Жээнбековдун жана анын кеңешчи сөрөйлөрүнүн саясий буйрутмасын аткаруушуда деген пикирин айткан. Исаковдун айтымында ага жана жогоруда аталган башка адамдарга карата коюлган айыптоо корутундулары укуктук негиздерден таптакыр куржалак жана саясий популизм менен укуктук түр көрсөткөн шылуундуктун аралашмасы болуп саналат. Өзүнүн кайрылуусунун соңунда анын күнөөсү жок экенине ишенген бардык жарандарга ыраазычылык билдирип, мен сиздерди уятка калтырбайм, өзүмдүн үлүшүмө туш келген бардык сыноолорду көтөрөм жана атымдын ак экенин коргойм деген. Эске салсак, мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго жептеги коррупция боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынган. Булак Габаритова. Бабанов сыртта жүрүп чыныгы жана байлык досторду ажырата алдым. Акыркы 1,5 жыл ичинде өлкөдөн алыс жакта өткөн жашоо Өмүрбек Бабанов үчүн 2 чоң сабакты бере алды. Бул тууралуу саясатчы НТС телеканалына берген интервьюсунда айтты. Биринчиден, ал чыныгы достон байлык, бийлик досторун ажырата алыптыр. Экинчиден, экономикалык жактан өтө чоң тажрыйба топтогон. Мурун баалабай жүргөн бир топ баалуулуктарды жогору койгонду үйрөндүм. Сыртта жүргөндө мурунку чоң досторубуздун арасында кимиси чыныгы дос, кимиси байлык, бийлик дос дегенди көрдүк. Мен үчүн бул чоң сабак болду, дейт Бабанов. Саясатчы экономика жаатында чоң тажрыйба алганына токтолду. Мурда менде кенен убакыт болгон эмес. Орусияда жүрүп бир топ нерселерди көрдүм. Акылымды, тажрыйбамды өстүрүү үчүн бир топ жолугушууларды өткөрдүм, дейт Бабанов. Саясатчынын интервьюсун НТС бүгүн саат 19:40 берет. Бабанов ушул тапта Орусияда анын Кыргызстанга кайтышы боюнча акыркы кезде көп сөздөр, божомолдор айтылып жатат. Жакында эле саясатчынын адвокаты жана филолог адистер маалымат жыйын куруп, Бабановдун
партиясын шайлоо маалында Ошто сүйлөгөн сөзүндө кастыктуу козутууга чакырыктар жок экенин билдиришкен. Өмүрбек Бабановго карата улут аралык кастыктуу козутуу, бийликти күч менен басып алуу аракети беренелери менен кылмыш иши ачылган. Прокуратура саясатчы Кыргызстанга кайтып келсе, мыйзам алдында жооп берерин эскерткен. Саясатчы болсо мекенинде кандай тагдыр күткөнүнө карабай бул жака кайтаарын билдирген. Булак Калыс Медиа. Сапар Исаков Жээнбековдун жана анын кеңешчи сөрөйлөрүнө саясий буйрутмасын аткарып жатышат. Жепти модернизациялоо маселеси боюнча тергөөнүн жыйынтыгы жана соттук териштирүүлөрдүн башталышы бул кылмыш ишинин жасалмалуулугун, саясий жана буйрутма мүнөздө гана экенин тастыктады. Бул тууралуу Сапар Исаковдун бүгүн тараткан саясий билдирүүсүндө айтылат. Жептеги кыйроого чыныгы күнөөкөр адамдар жана Жепти 2017-2018 жылдагы күз-кыш сезонуна даярдаган Жептин эски бөлүгүндөгү ремонтту сапасыз жүргүзгөн адамдар айыптоолорго жамынып алышып, президент Сооронбай Жээнбековдун жана анын кеңешчи сөрөйлөрүнүн саясий буйрутмасын аткарышууда, дейт Исаков. Ал өзүнө Сатыбалдиев, Артакбаев, Калиев, Авазов, Назаров, Биримкулов, Лавровага карата тагылып жаткан айыптоолор негизсиз деп эсептейт. Мага жана жогоруда аталган башка адамдарга карата коюлган айыптоо корутундулары укуктук негиздерден таптакыр куржалак жана саясий популизм менен укуктук түр көрсөткөн шылуундуктун аралашмасы болуп саналат. Тергөөнүн жүрүшүндө жол берилген процессуалдык жана башка бузуулар Кыргыз Республикасынын укук коргоо системасынын беделин түшүрүүдө, тергөө жана көзөмөл кылуу органдарынын кесипкөйсүздүгүнүн айкын мисалы болууда. Кылмыш ишинде Бишкек шаарынын жебин модернизациялоо жөнүндө бекитилген келишим боюнча бизге тагылган айыптарды тастыктаган бир да далил жок. Болгон да эмес, дейт Исаков. Ал авария Жептин эски бөлүгүндө болгонун, командасы менен авария кесепеттерин ыкчам арада жойгонун эске салды. Коомдук аң сезимге Жептеги кыйроого модернизациялоо күнөөлүү болду деген пикир тынымсыз таңууланып турду. Кыйроо Жептин эски бөлүгүндө болгон деген биздин эскертүүлөрүбүздү эч кимдин уккусу келген жок. Расмий кызматтагылар Кытайлык Тибея компаниясы иштин наркын жогорулаткан деп адамдарды ишендирип жатышты. Бирок ошол эле учурда Россиялык Интер-Раваэс компаниясы Жептин жогорулатылган 1 мегаватт кубаттуулугу үчүн өз кызматын 1,55 эсеге кымбат нарк боюнча сунуштаганы туурасындагы фактыны таптакыр четке кагышты, дейт экс-премьер-министр. Сапар Исаков Кытайлык компаниянын кызыкчылыгын коргогон деп өзүнө коюлган айыптоолорду дагы бир ирет четке какты. Биз чындык менен адилеттүүлүк, эртедир кечтир салтанат кураарына ишенебиз. Жыл өтсө да айыптоочу тарапта биздин күнөөбүздү тастыктаган бир да реалдуу далилдердин жок экени ачык болуп калды, деп айтылат Исаковдун билдирүүсүндө. Мурдагы өкмөт башчы Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупциялык иштерге айыпталып, былтыр июндун башында кармалган. 18 декабрда бөгөт чарасы каралган сотто ал саясий куугунтуктун курмандыгы болгонун билдирген. УКМК Сапар Исаков баштаган бир катар жооптуу кызматтагы адамдар ыйгарым укуктарынан пайдаланып Бишкек жебин модернизациялоо боюнча Тибея менен өлкө пайдасына каршы келишим түзгөн деп билдирүү тараткан. Андан мамлекетке 111 миллион 253 миң АКШ доллары зыян болгону айтылат. Булак Калыс Медиа. Азамат Кыргызстандык кыз шахмат боюнча Азия чемпиону болду. Кыргызстандык окуучу Айжан Сиезбекова 10 жашка чейинки кыздар арасында шахмат боюнча Азияда мыктылардын мыктысы болду. Бул туурасында Кыргызстандын шахмат федерациясынан билдиришти. Биринчилик боюнча тайма Шри-Ланкада өтүп жатат. Айжан Сиезбекова 8 оюндун баарын уткандыктан 8 упай топтогон. Федерациядан башкалардан артыкчылык кылып 2 балл менен алдыга озуп, алтындын мөөнөтүнөн мурда утуп алганын айтышты. Булак Спутник KG. 50 небереси бар чоң ата 19 жаштагы кызга үйлөндү. Түндүк Македониянын кыштагында жашаган Реджеп Кастрати аттуу 61 жаштагы адам кайрадан үйлөнүүнү чечкен. Бул тууралуу Life.ru кабарлады. Ал 3000 евро калың төлөп, албан кызына үйлөнмөк болуп куда түшкөн. Бул кызды ага көрсөтүшкөн эмес. Анын жашы 35 жаштардагы деп болжоп жатса, болочоктогу жубайынын жашы 19 деле болуп чыккан. Бул адамдын тарыхынын өзгөчөлүгү экинчи ирет жаш колуктуга үйлөнгөндүгүндө эмес. Анын биринчи жубайы 2000-жылы каза тапкан. Абышканын 12 кызы бар. Бардык кыздары турмушка чыгып, баш аягы 50 бала төрөшкөн. Реджеп чоң атанын учурда 50 небереси бар. 19 жаштагы жубайы Валентина эми 12 кыздан кийин ага уул төрөп берип, Реджептин төбөсү көккө жетип сүйүнүп турган кези. Уулунун атын Даймонд коюшту. Булак Барометр KG. Эгиздер Умар менен Усмандын ата-энеси алардын эгиз экендигин укканда ыйлап жиберген. Кочкор районунун Молдо Кылыч айылынын 35 жаштагы тургуну Жоробек Ибраимов 4 жаштагы эгиздер Умар жана Усман Исаевдердин атасы. Ал аймактык кабарчыга уулдары жөнүндө айтып берди. Анын айтымында кайын энеси эгиз төрөгөн. Биринчи жолу УЗИден эгиз экенде укканда келинчегим экөөбүздүн сүйүнгөнүбүздөн ыйлап жибергенбиз. Умар 3 кг 150 грамм, Усман 2 кг 950 грамм болуп төрөлдү. Умар улуусу, Усман кичүүсү, ортолору
15 мүнөт аттарын таятасы койгон. Кичине кезинде эгиз балдарды баккан кыйын эле. Өзүмдүн апам жардам берип келинчегим болуп үчөөлөп бакканбыз. Умар ак көңүл, тентек, шамдагай, Усман жоош, бирок айтканынан кайтпайт. Умар сары, Усман кара тору болуп экөө бири-биринен айырмаланып турат. Бала бакчадан экөө бири-бирине болушат. Үйгө келгенде бирөөсүн урушсак, экинчиси бизди уруп кетет. Усман унааларга кызыгат. Умар мультфильмдердин баарын калтырбай кызыгып көрөт. Экөө бирин-бири издеп турат. Экөөнү ушул убакка чейин бөлүп көрө элекпиз. Бирөө жок болсо экинчиси эшикке да чыкпайт. Жаңы төрүлгөн кезинде кимисине сүт бергенибизди унутуп калчубуз. Бир жолу айылга барганбыз. Чай ичип жатып экөөнү таппай калдык. Эшиктен карасак, экөө казандагы сууга түшүп алып, жыргап ойноп жатышыптыр. Балдарым аман эсен чоңоюп, элине, жерине кызмат кылган инсандардан болсун деп тилейм, деди ал. Эгиздер үй бүлөдө 4, бир тууганын ортончусу. Булак турмуш KG.